Себеби эң жакшы жолдошумдун досу жок деп айтты. Жолдошум досу өзү жалгыз келген жок, карындашы менен келет. Ошол карындашы Wildberries жөнүндө угуп калыптыр да. Wildberriesке байыр болуп иштейт Дордойдо. Анан мен сиз менен иштейм деди да. Мен ага даже сунуштаган жокмун. Бүгүн ал кыз сиздердин арасыңыздарда отурат. Аларга дагы кол чабуулар болсун, Менен Нурсулуу айымды чакырабыз. Эмесе жолдошумдун досу менен келген кыз бул Нурсулуу. Саламатсыздарбы, жалпы жамаат, баарыңыздар кош келипсиздер. Чындыгында сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип келгениңизге чоң рахмат. Убакыт бул негизи чоң бир аманат деп эмеспи? Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн абдан күткөнбүз. Бул биздин эң негизги максаттарыбыздын бири болчу. Биз максат болсо баардык нерсе болот демекчи. Биз жаңы иш баштап жатканда ушул күндөрдү абдан кыялданчубуз. Мен аты жөнүм Мусаева Нурсулуу, Аркан Шайженин айтып өткөндөй эң алгачкы партнерлорунун бири болом. Анда эмесе сөз башынан болсун. Мен Wildberriesке келип калганмын. Мен өзүм Дордойдо 6 жылдан бери соода саттык менен алектенип келем. Сыныктан башкасынын баары жугат демекчи. Мен дагы соодагердин үй бүлөсүндө чоңойгом. Биз да кичинекейибизден соода тармагында аралашып жүрүп чоңойдук. Канча эже айтып өтсө, мен да өзүмдүн кичинекей кездеги үнөрүмдү эстеп аябай таң калдым. Чындап экөөбүздүн историяларыбыз аябай көп окшош да. Жамадан алыстабай, мен Wildberriesке кантип келип калгам. 2022-жылы кыш айларында мен Дордойдон бир чужой эле башка бир эже менен таанышып калам. Ал мага айтат, мага Кытай тилин билген айтышный балдар керек, если жо тааныштарың болсо, мага ошону жолуктуруп каласыңбы дейт. Менин Кытайда окуп келген касташым бар эле, экөөнү жолуктурам. Менде жөн эле аларда третий болуп, үчөөбүз бир жерге барып сүйлөшүп отурдук. Алар укмуштуудай бир платформаларда сүйлөшүп, анан сөздөн сөз чыгып, Wildberries жөнүндө уктуң беле деп тиги эже баладан сурайт. Ал бала болсо, ооба мага абдан системасы жакты, мен жакында кирейин деп жатам. Сатканды гана түшүндүм онлайн форматында. Ошо менен ал тема жабылды. Ага чейин биз бир жерге барып, Wildberries банга эмес, менде даже күнүмдүк проживанияга акча аябай экономдоп колдонуп жүрүм болчу. Ошо менен 2 ай, 3 айга чейин Wildberries менде унутулду. Башында болобу дедим. Анткени эжеде билим бар, менде товар бар. Биз 2-3 күн өтпөй эле жумушту баштадык. 1-айда эле. Ал негизи 1 айга жетпей деле чыга турган акча болчу, бирок баягы биз жумушту 1-чи баштаганда бизде аябай мындай кыйынчылыктар болду. Биз элементарный маркетинг иштейбиз, маркировка кылабыз, түнкү саат 2-3 болобу, каргого барабыз, салабыз. Бирок бизде ошол кезде чарчадык деген нерсе жок эле, анткени бизде абдан чоң максаттар бар, абдан чоң кыялдар бар. Биз 2 жылдын ичинде абдан чоң команда, экинчи да бир ошо сыяктуу бир чоң нерсеге сезондун түшкөн полный акчаны ал жака салам. И үчүнчүсү Wildberries'ти канча эже чалат, өзүм тойдо жүрөм ошто. Нурсулуу жаңылык. Бул нерсени айтышым керек, бирок ушундай болду. Биздин ишенген товарларыбыз сатылып кетти. Бирок ошо менен эле биз бүтүп калган жокпуз. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар деп ишенесиңерби? Бизге ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр келет. Бир товарыбыздан күйбөй калып, экинчи товар келет. Мен билем, Wildberries'ке башында мен 50 000 сом наличка акча салгам. Бирок менин азыркы күндө товарный оборотум 2 миллион. Кудайдын баары сүйүнсүн. Дагы көп партнерлорубуз бар болчу, алар башка шаардан болгон үчүн келбей калды. Биздин партнерлорубуз азыр Москва шаарында, Ош шаарында, Баткен шаарында 1 миллиондон салган партнерлор 1 жылдын ичинде уже өзүнүн миллионун алды. Мен дагы алдым. И азыркы учурда товарлары 5 миллионго айланды да. Мен бул нерсени эмнеге сиздерге айтып жатам? Кандай гана кыйынчылык болбосун, ичине жыдап койсоң ал өтүп кете турган нерсе. Мисалы үчүн айтып атпайбызбы, ошол эле жана миграция жөнүндө айтып калдык.
чындап айтканда аялы күйөөсү аялы күнөөлөп бизде айлык жакшы эмес деп жок эле дегенде президентти же мамлекетибизди күнөөлөөнүн жыйынтыгы менен көптөгөн адамдар миграция болуп чет жакта жүрөт. Ошол чет жакта жүргөн акчаны өз мамлекетибизден эле тапсак болот. Буга эң негизгиси талыкпаган эмгек, күч аракет, анан туруктуулук керек. Ошол миграцияда жүрүп тапкан акчаны ошол өз мамлекетибизден, ошо Wildberries'тен тапсак болот. Wildberries бул мүмкүнчүлүк. Бизде жана айтып атпайбызбы? Мен бизнеске кызыгам, бирок баштаганга каражат жок. Чындыгына келгенде менде баштаганга эмес, менде окуганга акча жок болчу ошол кездечи. Бирок Кудайдын буйругу экен. Кстати, айтмакчы, жанакы мага информация берген досум менен жанакы эже экөө эки багытта кетти. Wildberries'ке мен кирип калдым. Менде болбосо ага чейин мен Wildberries жөнүндө эч кандай уккан эмесмин. Даже любой жаңылык өзү мага кечирээк жетет. Бир айтып өтүп кетсе дагы мен кайра сурабасам калып калмак. Чындап менин артымда каныша эже болгон үчүн мен Wildberries'те до конца кеттим. Эгерде мени мага жанакы мелочь майда чүйдө эсеп кысапты өзүмө берип койгондо мен ошол эле күнү меники эмес экен деп кетип калмак элем. Бирок мен канча эженин эмнесин балайм? Жашпы каруу дебей жоопкерчилик аябай чоң маани берет. Анан честный эле сөз жок. Каныша эженин башка акчасы, канча эженин акчасы башка бирөөгө кириши мүмкүн, бирок бул башка бирөөнүкүн албайт. Мен ошого ишенем. Кандай гана мисалы үчүн мага келет, Нурсулу отчетторуңду алып кет. Ушундай бир чоң тетрадьти берет, толтура. Мен акчанын итогуна карайм, ичиндеги детальный нерсени айла жок деп жазам. Иногда мындай зеригип кетип копировать кылып туруп эле алып келип коем да. Себеби мен ал нерсеге мындай жаш болсом да мээм жетпейт, терпением жетпейт. Канча эжен ошол нерсеси мен өзүнө башынан эле аябай тартып турду да. Журдан пайдаланып канча эжеге мындай чоң ыраазычылык билдирем. Кемеге түшкөндүн жаны бир демекчи, биз дальнейшийда буюрса чоң ийгиликтерди жаратабыз. Максаттарыбызга чогуу жетебиз. Чоң рахмат, баарыңыздар кош келипсиздер. Команда чоң, максатты чоңунан койсок баары болот. Эч кандай бир жалгат болбоңуздар. Менде акча жок эле же ошол эле обучение жакшы болбойт. Мен обучение кымбат экен деп көбү айтышат да, мисалы үчүнчү. Бирок кымбат нерсеге адамдар көбүрөөк басым жасайт. Мисалы үчүн бекер нерсеге чакырсак, мисалы үчүн мына жерге бүгүн 300 адамдан списокко келген, бирок келгендерибиз ушул эле. Бул жерде жоопкерчиликке дагы ошо акчасын төлөп келген адам көбүрөөк көңүл бөлөт. Мен канча эжеге тамашалап күлүп калам, мен сиздин эң двошник окуучуларыңыздын бири болсом керек эле, потому что мени канча жолу сүдүрөдү, мен баягы андай айтып атпайм, апам менен тең деп көбүрөөк эркелеп коем да, болбосо мени нарак роль ойночу десе деле болот эле да, анткени бул баягы мени биринчи партнер катары мен канча эженин жанында өзүмдү наоборот мени сыйлап турган улуу адам катары көрүп турганда мен аябай ыраазы болом. Себеби мен апаман да улуу да, чындап айтып келгендечи. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Нурсулушка. Алтыным рахмат.